17-кылымда кадимки шам менен күйгөн асма шамчырактар заманбап электро шамчырактарга айланды. Бүгүн бөлмө ичине тагылчу шамчырактар жөнүндө сөз кылабыз. Кантип туура тандоо керек, адистен чогуу жол алалы. Үйүбүздүн бир бөлүгүн ээлеген шамчырак биздин заманга чейин 70 000 жыл мурун пайда болгон. Мурунку адамдар караңгыда жарык болуу үчүн шамчыракты ойлоп табышкан. Ал эми Византияда асма шамчырактары колдонулуп, жыл сайын өнүгө баштаган. Францияда хрусталь менен жасалып, люстралар аталышта чыккан. Шамчырактардын түрү аябай эле көп экен. Ошолордун түрлөрүн атай кетсеңиз. Шамчырактардын түр дизайнынын аталыштары модерн, классика, лофт, кантри, прованс деген аталышта болот. Асма шамчыракты тандоодо эң эле биринчи эмнеге көңүл буруу керек? Эң биринчиден бөлмөнүн көлөмүн эске алыш керек. Экинчиден потолоктун бийиктиги, үчүнчүдөн бөлмөнүн дизайнына карап алышат. Мурункудай түшүнүк жок. Азыр определенный бир бөлмөгө ушундай люстра алыш керек деп. Азыр бөлмөнүн дизайны кандай болсо, ошого жараша шамчырак алышат. Көпчүлүк адамдар кайсы стилдеги шамчыракты тандашат? Көбүнчө биринчи хрустальный классика люстралар ар дайым актуальный болчу да. Орусча айтканда актуально на все времена болчу. Көбүнчө ушул биринчи спросто болот. Экинчиден современный дизайнга көп басым жасайт. Анан үчүнчүдөн хай-тек. Хрусталь жана айнектин айырмачылыгы эмнеде? Айырмасы чоң. Биринчиден хрустальдан жасалган изделие, например, хрустальдын түрү болот. Горный, Сваровский, анан богемский и чешский традиционный хрусталь. Биздин магазинибизде көбүнчө чешский традиционный хрустальдан жасалган люстралар, анан Сваровский дагы аябай таза хрустальдардан болот. Булар деген хрусталь канча убакыт өтпөсүн өзүнүн өңүн жоготпойт, потемнение бербейт да. Айнектен жасалган бул убакыт менен барып потемнение берип өзүнүн өңүн жоготот. Кайсыл жактан алынып келген шамчырактар сапаттуураак болот? Негизи тарыхка кайрылсак, люстралар биринчи Италияда жасалып башталганда, аларда опыт көп болгондугу үчүн Италиянын люстрасы эң сапаттуу болот. Анан алар Чехияныкы да сапаттуу, Германия и Россиядагы сапаттуу люстралар жасайт. Шамчырактын сапаттуу экенин кантип билсек болот? Шамчырактын сапатын билиш үчүн любой товардын өзүнүн документация, подтверждающий документациялары болот. Ушундай фабрикада өндүрүлгөн, ушундай мамлекетте өндүрүлгөн деп. Паспорт жана документациясын бар болсо, значит, ал заводдо технология менен өзгөчө бир технология менен жасалган болот да. Биз көргөндөй эле бул шамчырактын лампалары көп экен. Бул электр энергиясын көп талап кылабы же кандай? Эми ал лампочкага карайт, лампочканын мощностьтери ар кандай болот да. Биз деген бул именно ушул люстрага 7 ваттык лампочкаларды колдонобуз. Эгер жарыгыраак, бөлмөңөрдү жарыгыраак кылсаңар, мощностьти чоңураак лампочка койсоңор болот. Демек, анча өзүнүн жарашына, бөлмөнүн көлөмүнө жараша болот, э? Бүгүн бөлмө ичине тагылчу шамчырактар жөнүндө толук маалымат алдык. Бул берүүбүз сизге пайда берет деген ишеничтебиз. Сиздер менен мен Исакулова Агдана, Канат Исмаилов, Пирамида.